Баткен шаарынын мэри Мамыржан Рахимовдун демилгеси менен Баткен шаардык депутаттардын колдоосу астында жергиликтүү бюджеттин эсебинен 600 000 сом каражаты бөлүнүп, Баткен облустук бириккен ооруканасына 11 дана кычкылтек концентратору алынып берилди. Биз ушу илдет башталгандан бери ушу Баткен шаарынын депутаттары менен биргеликте ушу жардамдарды көрсөтүп келатабыз. Азыр Баткен шаары ушу башталгандан бери обсервация жайларды азыр дневной стационарларды даярдап берип атабыз. Ошол менен эле бирге ушу депутаттарыбыздын демилгеси менен Баткен шаарынын мэриясынын демилгеси менен бүгүнкү күнү 10 кислородный концентрат аппаратын алып бердик. Ага Баткен шаарынын депутаттары 600 000 сом акча бөлүп беришти. Ошол бүгүн келди, азыр ушул аппараттарды тапшырдык. Жана ошондой эле шаардык депутат Назарали Бурканов өз чөнтөгүнөн аталган ооруканага 1 дана кычкылтек концентраторун белек кылды. Эң оболу бул аппараттарга муктаж болгон оорулуулар болбосун. Кыргыз элине эле эмес, бүтүндөй дүйнөгө келген бул апааттан эсен-аман чыгып кетейли дейт Баткен шаардык кеңештин депутаттарынын төрагасы Алмазбек Ташбеков. Эске салсак, бүгүн 27-июл дүйшөмбү күнү бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан катталган жаңы учур 483 түздү. 24 адам каза тапты.